Так, ассаламу алейкум. Кутмандуу кечиңиздер менен. Келиңиздер, Алла таалама чексиз шүгүрлөр болсун, мактоолор болсун. Практикумдун 3-күнүнө жеткирип олтурат. Келиңиздер. Байланышты текшеребиз. Кандай көрүнүп угулуп жатамын. Плюс бассаңыздар болот. Жакшы дегендер. Так, алейкум ассалам. Кутмандуу кеч. Алик алышып жатасыздар. Демек угулуп жатат, угулуп жатат. Бүгүн сонун күн, өзгөчө күн, мүмкүнчүлүк күнү деп койсок да болот. Негизи ар бир күн биз үчүн мүмкүнчүлүк, бирок бүгүн өзгөчө мүмкүнчүлүк болот. Себеби дегенде, кече мен айтканмын, Кече мен эмне деп айттым эле? Ким өзүнө ишенбейт, ким мен менен иштешүүнү каалайт. Бүгүн ошол мүмкүнчүлүктү мен эртең ачып берем деп айтканмын. Кимге ачам? Албетте эфирдин аягына чейин отургандар үчүн. Плюстарды көрүп жатам. Рахмат, чыдамсыздык менен күттүк дейт. Ооба, бүгүн жарым саатка эфирди жылдырганга туура келди. Кичине үй бүлөлүк шартка байланыштуу. Асылгүл жана менеджер кыздар рахмат дейт. Рахмат, толтура комментарийлер, отзывдар, ыраазычылыктар, мындай жакшы билдирүүлөр келип жатат. Аллахым узагына сүйүнсүн. Бири-бирибизге жүзүбүз жарык болсун. Рахмат, ар бир катты окуп мен да сүйүнүп атам. Сиздер менен мен күчтүүмүн дегендей. Буюрса баарыбыз өсөбүз, өнүгөбүз, максаттарыбызга жетебиз, акчаны башкарабыз, акчанын эркиндигине чыгабыз. Эң сонун маанайда, анда эмесе бүгүн практикумубуздун 3-күнү. Келиңиздер. Кече ким тапшырма аткарды? Телефонду колдон түшүрбөй кармап отурабыз го дейт. Азаматсыздар, молодцы. Так, тапшырманы ким аткарды? Ким кадимкидей өзүнүн 1 айлык кирешесин бөлүштүрүп көрдү. Жазуу түрүндө, жөн мындай мээсинде, фактически акча өзү жок болсо деле, бирок ошол сумманы прям бөлүштүрүп көрдү. Азаматсыздар. Баарыңыздарга жугумдуу болсун, мен жөнөттүм дейт. Рахмат. Элге пайдалуу кеңеш бергениңе ыраазымын дейт. Рахмат. Азаматсыздар, аткардым дейт. Мен аткардым, туура экен дейт. Болгону ушул нерселерди, мисалы, биз мындай туруктуу жасабайбыз да. Күн сайын туруктуу жасабайбыз. Туруктуулук жок, бизде дисциплина жок. Качан мотивациябыз көтөрүлгөндө, ойгонгондо жасап коебуз дагы. Көп учурда эмоцияга алдырып, маанайыбыз чөккөн малда, чарчаган убакта эмне кылабыз? Таштап коебуз да. Чтоб ошондой болбош үчүн бүгүн мен сиздерге сонун мүмкүнчүлүк түзүп берем. Именно акчаны башкарууга. Туура деди дейт. Сизге рахмат дейт. Мен аткардым дейт. Туура. Сизге да чоң рахмат дейт. Мени жөнөттүм. 1 күндүк кирешемди бөлүштүрдүм дейт. Азамат. Еще бөлүп жаздым, акча блокнотко бөлүп салып чыктым. Мен бөлүштүрдүм, бирок 90% кредит болуп жатат пока. Да, бул нерсе убактылуу. Кредит, карыз бар учур, бул финансылык минус учур да, мындайча айтканда. Бир аз кризис учур да, бирок убактылуу да, өмүр бою. Сиз болгону бул убактылуу деп кабыл алыңыз. Мен өмүр бою ушинтип жашап өтөмбү деп карыз жашооңуздун образы кылып албаңыз да. Убактылуу, азырынча минус абал деген сыяктуу. Анан буюрса уже акчаларыңыз бошоп, кредиттен толук төлөп кутулуп чыккандан кийин, анан толук кандуу бөлүштүрүү системасына өтөсүз. Болбой жатат, азыр карыз мында дебеңиздер. Карыз бар учурда деле все равно чогултууну баштай бериңиздер. Карызы бар учурда деле, мисалы, так, мен Элнура продюсер. Мен курсун окугам 2022-жылы. Ошондон бери акчаларымды ирети менен отчет кылып турам. Азаматсың, Элнура. Кудайым буйруса мен эми жаза баштайм дейт. Ооба, туура айтасыз.
алтын слиток алдым дейт. Молодец, вообще супер. Көрдүңүздөрбү? 2022 жылы окугам деп атат. Азыр 2025 жыл. 3 жылда уже слиткилерди алып атат. Бул сонун результат. Мен пособие гана алам, күндө жазыш керекпи? Бөлүштүрүүнү ошол бир айда кирешеңер бир айда келеби, 15 күндө, 10 күндө киреше келген маалда. А чыгаша эмени күндө жазасыздар. Менин кызым салат акчаны чет өлкөдөн, өзүм иштей элекмин. Макул, кызыңыздын акчасын дагы жакшы бөлүштүрүңүз. Ооба кредит менен карызга кетип калып жатат. Неге угулбай жатат дейт. Сизден окшойт да. Азыр кредит карызды кошо эсептеп, инвестицияга азыраак бөлдүм. Кутулгандан кийин көбөйтөм, буюрса азаматсыз. Кыла албайм десеңиздер, кыла албайсыздар. Мен азыр инвестиция кыла албайм. 1 миллион кредитим бар дейт. Ушундай бир система бар, карызы бар туруп деле кылса боло турган. Рахмат поддержка бергениңиз үчүн. Чыгаша кирешени күчтүү жаза баштадым. Сага чоң рахмат сиңдим дейт Орунбу Русовна. Рахмат эже, саламатсызбы? Мен айлыкка иштейм. Аны кандай жазам? 2 миллион карызым бар дейт. Айлыктан айлыкка чыгымдарыңызды күндө жазасыз, айлык бир айлык кирешеңизди бир жолку бөлүштүрүү менен кармайсыз. Слитканы кандай жолдор менен алса болот? Бүгүн как раз ошол боюнча сүйлөшөбүз. Бүгүнкү мен бир сыйра тапшырмаңыздарды текшерип алдым, азаматсыздар. Эң ким утат? Тапшырманы аткаргандар утат. Тапшырма аткарбагандар жөн эле угуучу болуп каласыздар. Бүгүнкү биздин тема так, азыр мен вот. Канчалык кредитиңер болсо, ошончолук потенциалыңар бар. 1 миллиондуктардын 1 миллион таба турган потенциалыңар бар. Ошону иштетишиңерди каалап атат да, мисалы ала аламчы. Бүгүн практикумуздун 3-чү күнү, өтө кызыктуу тема. Буюрса баракчамда мындан ары ушундай темалар көбүрөөк болот. Себеби мен өзүм байкап калдым да, аудиториямда баягы карыз жетпей атат деп эле энергиясын түшүрүп алыптым. Анан кичине ошол көбөйтүү боюнча дагы жеңил сабактарды кошуп, негизи бар, бирок масса көпчүлүк карыз болгон үчүн мындай эмеси азыраак болчу да, все равно ошол энергия күчтүүрөөк кылып аткан. Мен бүгүн айтып атам го, сиздерге сонун мүмкүнчүлүк берем. Буюрса топтоо жана инвестицияга даярдык бүгүн биздин 3-чү күнүбүз, практикумуздун 3-чү темасы. Акча чогултуп, анан инвестицияга кичине даярдык көрөбүз. Ал үчүн биз инвестиция жөнүндө маалымат алышыбыз керек. Инвестиция кылса болот экенине, аз акча менен деле, бир айлыкта иштеп деле, 1000 сом менен деле мисалы инвестиция баштаса болот экенине сиздер бүгүн ынанышыңыздар керек. Сиздер бүгүн ошол инвестицияга ишенишиңиздер керек. Анан өзүңүздөргө уруксаат беришиңиздер керек. Мен карызым бар, кыла албайм. Мен кыла албайм, мен ишенбейм, болбойт, мени алдап коет, минтип коет, жабылып кетет. Өзүңүздөр блоктобошуңуздар керек да. Акчаны эркин иштетүү, акчаны эркин өз алдынча иштөө процесси бул инвестиция деп аталат да. Ошол акчаны иштетүүнүн эң алгачкы кадамдары менен бүгүн сүйлөшөбүз. Кыскача түшүндүрмө, негизи мен айтам го, мындай акчаны сактаңыздар, баягы таап, анан кайра коротуп эле тим болбостон, ошол акчаны ким өзүнүн келечегине, өзүнүн пайдасына, өзүнүн сапаттуу жашоосуна иштете алса, ошол адам утат да, мындайча айтканда, ошол адам эркиндикке чыгат, ошол адам миллиондорду багындырат, бай жашоо алып келет өзүнө. Эми акчаны сактоо менен эле иш бүтпөйт да. Мисалы сиздер, мен айтып атам, чогулткула, баарын коротпогула, хотя бы кичине 10% өзүңөргө алып калгыла, төлөгүлө деп атам. Бирок бул акчанын баягы жаралышы, анан ортодо мындайча айтканда бала жатындан төрөлүп, анан чоңойгону, анан өз алдынча турмуш куруп кеткен сыяктуу эле да. Мисалы акчаны тапканыбыз өзүнчө бир доор, өзүнчө бир этап болсо, анан ошол акчаны сактаганыбыз өзүнчө этап да. Акчаны табуу бул өмүр бойлук нерсе.
эмне сиз инвестиция кылганга чейинки нерсе да, себеби иштесеңиз акча бар, иштебесеңиз акча жок. Эгер сиз эле иштей турган күч сиз болсоңуз, сактоодо бул жерде убакыт бар да. Мисалы, канча бир 100 000 акчаңызды 1 жыл сакташыңыз мүмкүн. Андан көп сактасаңыз уже инфляцияга жедирип аласыз. Акчаңыздын кунун жоготуп аласыз да. Базар баасына дал келбей калат. Инфляция деген ошол да. Базар баасы өсүп кетет, сиздин акчаңыз 100 000ге келе турган нерсени сиз 1-2 жылда 80 000ге, 70 000ге кымбаттап кетет, мисалычы. Үстүнө кошуп, мына ошол нерсе инфляция деп аталат. Ошол инфляцияга жедирип аласыз да. Ошондуктан акчаны сактоо бул кыска мөөнөткө каралат. Сактадыңызбы, сразу жумушка киргизиңиз. Сактадыңызбы, кандайдыр бир сумма, мисалы 30 000, 40 000, 50 000, 100 000 сразу жумушка киргизип бериң. Отура бербең да, что там миллион болгуча сактап турушум керек депчи. Андай болсо убакыттан дагы утулуп каласыз, анан акчаңыздан да жоготуп аласыз да. Сумма тура берет, бирок куну жоголот деп атпаймынбы, жанагы есть количество, качество деген бар да. Ошол качествосы жоголот да, мындайча айтканда. Количество тура берет, миллион болуп тура берет. Эсептесеңиз миллион, бөлүштүрсөңүз деле миллион, бирок базарга барып бир нерсе алайын, же үйүңүзгө, жашооңузга, ишиңизге, бизнесиңизге бир нерсе алайын десеңиз, ошол миллионго миллиондук нерсе келбейт. Түшүнүңүздөрбү? Вот ошол нерсе болбош үчүн узак мөөнөткө акчаны сактоонун кереги жок. Сактадыңыздарбы, сразу жумушка киргизиш керек, сразу ишке киргизиш керек. Инструменттерди туура тандаш керек. Ошол аз акчаңызга ылайык инструменттер бар, көп акчаңызга ылайык инструменттер бар. Караш керек, ишеничтүү жагын караш керек, мыйзамдуу жагын караш керек. Андан кийин биз мусулманбыз, мен дайыма ошону баса белгилеп айтам. Адал формасын тандашыбыз керек. Биз баягы арам акчанын ээси болуп калбашыбыз керек да. Раз Алла Таалам бизге акыл берди, акылдын жардамында биз билим алып атабыз, демек ошол жагын да карап коюшубуз керек да. Жооп бере турган бир өзүбүз да. Тапкан акчабызга дагы короткон, мен акчам каяктан келип каяка кетип жатат, акчаларымды каяка коротуп жатам, ырыскым адалдан келип жатабы, каякта. Бүт биз өзүбүз жооп беребиз. Ошондуктан ошол жагын да карап коюш керек да. Негизи акча мисалы акчаны таап жатам, анан мен анын баарын коротпой кандайдыр бир бөлүгүн сактап калышым керек экен. Анан сактагандан кийин мен аны дайыма эле сактап койсом эле, анан сактагандан кийин эмне кылабыз? Дагы эле бир нерсеге иштетебиз да. Сактап үйүбүздү ремонт кылабыз, сактап той кылабыз, сактап может дагы бир идиштерибизди жаңылайбыз, сактап балабызды окууга киргизишибиз мүмкүн. Бул эмне болуп атат? Сактоо менен көрдүңөрбү, иш бүтпөйт, тирилик бүтпөйт да. Сактадыңбы, сактаган акчаны минтип сакташ керек. Бир максаттуу, только иштетем, ишке киргизем. Ошол мен сактаган акча кайра мага акча алып келиш керек деген. Түшүнүңүздөрбү? Ал эми сактап туруп, мисалы, ага аны алам, буну алам деп сактаган акча ал пассивный чогултуу да, негизичи. Активный чогултуу бул формасы бар да, пассивная форма, активная форма. Активная форма это те деньги, которые кайра сизге акча алып келет. Пассивный формасы чогултуп туруп анан бир нерсе алып алат, чогултуп алтын алып алат, сөйк алып алат, көйнөк алып алат, чогултуп телефон алып алат. Бул деген кайра башынан барып акча иште деген. Кайра бар акча табышың керек. Себеби болду, бир максатың орундалды, макул бирөөнө жеттиң, бирок дагы иштешиң керек да, акча жок. Ошентип сен өмүр бою иштебейбиз да, эртең 50дөн кийин эле уже эмне кылып атабыз? Карып калып атабыз да. Туурабы? Мурдагыдай күч жок уже, мурдагыдай дүркүрөп акча тапкан маал эмес. Ошон үчүн ошол жылдарга барганда биздин баягы солдаттай болгон акчаларыбыз иштеп, ай сайын бизге кирешелерди алып келип туруш керек. Ошон үчүн биз сактаган акчабыздын максаты аны жумушка киргизүү. Ошол акчанын эркин сиздин катышуусуз өз алдынча иштөө процесси бул инвестиция деп аталат. Негизи көрдүңүздөр, кыскача түшүндүрмө, акчаны сактоо менен иш бүтпөйт. Сактоо эмес, аны иштетиш керек. Акча иштеши керек. Топтоо системасын түзүп, максатка жараша инвестициялоо маанилүү. Себеби инвестицияда мындай акча өзүн жоготпойт да. Акча эми жоготкондо эле инвестициялар болот. Негизи инвестицияда деле мындай риск бар да. Как и бизнесте, биздин өмүрүбүздө деле эч жерде гарантия жок да. Мисалы мен эртең мен ойгоном дегенде эле бул деле рискованный нерсе да, туура. Жашоо өзү риск, ошол сыяктуу эле инвестицияда деле, бизнесте деле риск бар. Бирок риск түрлөрү бар да. Мало рискованный бар, высокорискованный бар.
Жок, мен ичпейм, иче бергиле. Ошолорду мындай тандашыбыз керек да. Өтө риски төмөн инвестициянын инструменттери бар, риски жогорулар бар да. Же уттуң, же калдың да. Бирок утсаң конкретно чоң сумма утасың. Акча иштеп каласың, мисалычы. Андай формалары деле бар. Ошону тандаганда туура тандаш керек. Ошон үчүн мен дайыма айтам, көбөйтүү этабында, акчанын өз алдынча иштөө этабында сөзсүз түрдө билим керек. Ал жерге уже сиздин каалооңуз, сиздин эркиңиз ага чейин тарбияланып бүтөт да. Сиз таап жатып, сактап жүрүп, мындай өзүңүздүн эркиңизди мындай тарбиялап каласыз да. А вот көбөйтүүгө келгенде сөзсүз түрдө билим керек. Билимсиз көбөйтүүгө келгендердин 90%-ын мен көрдүм, керек болсо өзүмдүн да башыман өткөн. Ошол убагында билим албай эле ошол билимге кетире турган акчаны тез байып кетүүгө азгырылганмынбы, же оңой акчага азгырылганмынбы билбейм да, ошол маалдарда. Ошентип мен деле алданганмын, күйгөнмүн дегендей. Бирок ошол нерселердин бардыгы ошол маалда ошондой болгондо, бирок ошол маалдагы ошол нерселер мен үчүн мындай жакшы эле тажрыйба болду да, сабак болду дегендей. Бул жакшы нерсе. Ката кетирген жакшы да бул. Эч нерсе кылбагандан көрө лучше ката кетирген жакшы. Так, улантабыз. Ушул нерсени түшүнүп алсаңыздар эле болду, инвестицияга оңой келесиздер. Жашооңуздарда инвестиция кылууга мындай жакшы жеңил уруксат бересиздер. Жана уже инвестицияны эртең, кийин, анан дебестен бүгүн баштаганга уже сиздерде мындай бир күч пайда болот да. Желание пайда болот, мындайча айтканда. Негизи акча бул, мисалы биз таап жаткан, биз сактап аткан акча бул өз алдынча бул мындай байлык эмес да. Мисалы канча миллион, миллиард акчаңыз болсо деле бул байлык эмес. Акча бул кызматчы. Сиз ошону иштете алсаңыз, анан сизге байлык келет. Мындайча айтканда, анан сиз бай болосуз. Акчанын өзүн таап, ошончо миллионуңуз бар болуп туруп деле, бирок сиз аны кызматчы катары өзүңүздүн кыялыңыздагы жашоо үчүн, сапаттуу жашооңуз үчүн, эркин жашооңуз үчүн иштете албасаңыз, мындайча айтканда башкара албасаңыз, иштете албасаңыз, кеткен акчаңыздын, кетирген акчаңыздын ордуна кийинки акча келип баса албаса, анда сиз уже мындай бай эмессиз да. Сиз бир убакта ошол акчаны таптыңыз, бирок кайра жоготтуңуз да. Бир дүркүрөп көтөрүлдүңүз, ошол аябай жакшы акча тапкан маалда. Кайра кийим караса баягы эле эски өтүңүздү кийип калдыңыз. Өтүп кетти да алдоорчу. Убагында мен иштегенде, мен акча кармап жүргөндө эмнеге топтободум экен, эмнеге минтпедим экен дешет да, мисалы көп мага келгендерчи. Демек биз ушуну түшүнүшүбүз керек да. Бул акча бул өзү эле мындай тапкан акчаң, таап аткан миллиондор келип аткан бул байлык эмес. Акча бул сенин кызматчың. Ал иштейт. Ал сенин ошол сенин кыялың, максатың, жашоо, эркин, сапаттуу жашооң үчүн иштей турган кызматчы. Сен өзүңдү эмес, акчаңды иштетишиң керек. Ошол акчасын иштете алган адам бай болот. Ошол акчасын иштете алган адамга байлык келет. Бүт байлар, значит, түшүнүп кое бергиле да, что алар акчасын иштете алат. Алар сабаттуу, финансовый, грамотный. Алар өзүнөн дагы акчасын ишке киргизишет. Бир жерге оборотко акча салат, бир завод курат, акча түшө турган нерселерди кылат. Акчаны мындай иштетет да, аябай иштетет. Себеби акча чарчабайт, ал оорубайт, анын бели сынбайт, путу сынбайт, башы оорубайт да. Чай ичем дебейт, тамак жейм дебейт, обед кылам, отпускага чыгам, уктайм дебейт да. Себеби Алла Таалам акчаны однофункциональный кылып жараткан. Бул ушундай ресурс. Ал только иштейт. Болду, башка эч эмеси жок. А биз көп функционал, биз ыйлайбыз, биз тарынабыз, биз ооруйбуз, чарчайбыз, бала төрөйбүз, бала тарбия ошол убакта иштейбиз, элестетип чачырайбыз да жүрдү. Бирок биз түгөнүүчү байлыкпыз. Биз пенде, Аллахтын пендеси. Бизде лимит бар да, бир күн бүтөт. Жаштык өтөт дегендей, өмүр өтөт дегендей.
биз түгөнү биз бай турушубуз байлык өзүчү. Мына мусулман болуп, аял болуп жаралышыбыздын өзү байлык. Биз байбыз, турушу, бирок биз түгөнүүчү байлык. Биз күн сайын түгөнүп атабыз, элестетиңиздер. Бирок акча тескерисинче ал көбөйүүчү байлык. Эгер биз аны иштете алсак, ишке киргизе алсак, аз болсо деле зато акчаңыз иштеп келген акча, сиз өзүңүз күндө ишке барып, келип, жетишпей, чуркап, кечигип, шефтен сөз угуп, үйгө келип балдарыңызга жетишпей, оокатыңыз пышпай, тыттынып иштеген акчаңызга караганда, сиз иштебей эле аз болсо дагы өзү иштеп келген акча сизге аябай таттуу болот. Мен докажу ушул нерсени силерге, чындап. Это и есть инвестиция. Сиз эмес, сиздин акчаңыз иштеш керек. Аз эле акчаңыз, бирок иштеш керек ошол. Инвестиция бул акчанын өз алдынча иштөө процесси. Болгону сиз, как грамотный адам, айым, аял катары, туура инструменттерди акчаңызга тандап беришиңиз керек. Акчаңызды жумуш менен камсыз кылышыңыз керек. Сиз милдеттүүсүз ошол нерсеге. Анан паланча салыптыр, мен деле сала берейинчи, анан түкүнчө минтиптир, азыр элдин баары эле ошону кылып атат го деп эле баягы инвестициядачы мындай болуш керек да. Мышление толпы. Көпчүлүккө карап ой жүгүртпөш керек. Независимое мышление болуш керек. Өз алдынча ой жүгүртүү болуш керек. Инвестицияда сиз өзүңүз жеке отуруп алып ой жүгүрт. Мен азыр ушул акчаны ушака минтсем, ал мага мынчадан көбөйүп берсе, кандай пайда көрөм, канча убакыт. Сиз өз алдынча, сиз элдер кылса кыла берсин, эл дарбыса кошо дарбыштын эч кереги жок. Инвестицияда билим, ошол билимдин өзүнүн анализдери болот. Ошолорду карап, ошонун негизинде болгону туруктуу жасай турган болсоңуз, хотя бы кеминде 5 жыл. 5 жыл туруктуу инвестиция жасай турган болсоңуз, көрөсүз 5 жылдан кийин сизге өзүнчө эле аяктан бияктан тамчылап отуруп эле бир эмеңизди, бир көйгөйүңүздү чечкен, бир муктаждыгыңызга жетип калган бир эме пайда болуп калат да, булак, мындайча айтканда. Комментарийди жандырам. Ким түшүндү? Инвестиция боюнча кенен түшүнүк ким алды? Бул инвестиция эмне экенин, акча эмне үчүн иштеш керек экенин, Алла Таалам акчаны биздин кулубуз кылып жараткан, бизди өзүнүн кулу кылып жараткан. Биз тапкан акчабыз аркылуу ансыз деле, ошону менен деле биз Аллахка кулчулук кылабыз. Акчалар бизге кулчулук кылат. Анын кожоюну бизбиз, мындайча айтканда акчанын биздин кожоюнубуз Алла Таалам. Биз Аллахка карап баш ийип, ошого карап кызмат кылып, ошого менен кулчулук кылабыз. Акча бизге. Биз акчанын кулу болбошубуз керек, акчаны кубалабашыбыз керек. Тескерисинче биз акчаны башкарып, акчаны өзүбүзгө кул кылышыбыз керек. Түшүндүңүздөрбү? Анын үчүн бизде система болуш керек. Система бирок бир жолку, бир айлык эмес. Система туруктуу болуш керек. Аз тапсаңыз деле, көп тапсаңыз делечи. Баарыңыздар түшүнүп атпсыздар, Демек мен жакшы түшүндүрөт экенмин деп өзүм эметип коеюн. Эми сонун суроо келди. Кантип инвестиция жасасак болот? Давайте эми ушул темага өтөбүз. Кантип инвестиция жасасак болот? Мен мындай түшүнүп жатам, өзүң жан дүйнөң жыргап жасай турган ишиңдин акчасы, туурабы? Жок. Ал сиздин миссияңыздын акчасы. Мен айтып аткан инвестиция бул сиздин катышуңуз акчанын өзү иштеген маалы. Акча боюнча кандай китептерди окуйлуу. Ушул боюнча кечээ да бирөө сурады эле. Ушул боюнча мен сиздерге рилс чыгарып коеюн, же пост жазып чыгарып коеюн. Карусель кылып, кайсыл китептерди окуйсуздар. Сонун китептер бар акча боюнча. Мен недавно өтө сонун китеп, ушу китепчи мен китептеримдин арасында. Айрыкча пёс по имени Мани деген. Мани деген англисче акча го. Иттин аты Мани болот да. Акчаны чакырам деп итине ат коет, анан ошол итин чакырып атып эле акча чакырат. Смысл ошондой. Бирок ал жерде управление, инвестиция бүт бар да, распределение, бөлүштүрүү, чогултуу, инвестиция бардыгы айтылган. Айрыкча өтө жеңил, мындай балдар түшүнө турган тилде жазылган. 12+ окуса болот. Буну мен балдарыма алып берип, алардын өзүндөрүнө окуттум. Андан сырткары мен өзүм кошо чогуу окуп, анан ортодо талкуу кылдык да. Ошентип бул 2 жылдан бери буюрса бул китеп бизде жашап атат. Биз сире айрылдык, кайра үскөчтөдүк.
ушундай. Бирок жакшы көрөбүз ушул китепти кайра окуганды. Бир китеп ушул. Эгер мындай жеңил түшүнгүм келет десеңер, оны орусчада түшүнө берем десеңиздер, ушуну пока эметип турсаңыздар болот. Андан сырткары Давлатовдун Мен жана акча деген эмеси бар, китеби бар. Биринчи, экинчи часть кыргызчасы да чыгып калды былтыр. А так орусча версия болчу только. Былтырдан бери кыргызчасы чыгып калды. Сөзсүз түрдө Роберт Кийосакинин Бай атам жана Кедей атам обязательно окуңуздар. Ошондой эле Вавилондун эң бай адамы, байыркы Вавилондогу байлык ошо китепте бар менде нерде. Ошол Вавилондун эң бай адам тоже ошол 10% чогултуп бүт ошол жерде айтылган. Илгери ошол маалда ошол Вавилондун доорунда алтын кумара, алтын кумара, 6 конвертке бөлөбүз го биз. Ошол алтын кумарага бөлүшкөн. Ал маалда тыйын болгон. Вот ошолор бүт жазылган. Акча боюнча ушул китептерди окусаңыздар пока башында, анан бара уже мындай системалаштырылган деталдарын өтөсүздөр. Ай, комментарий жаман көйүп кеттир. Мен эме жетишпей калдым. Маникюр сферасына кандай карайсыз? Акчалуу сфера деп билем. Мындай акчалуу да. Азыр маникюр, педикюр дегенге жакшы эле карап калышты го. Болгону кандай сфера болбосун, акча бар бардык сферада. Мен кече эмне дедим? Чеберчилигиңер болсун, пайдалуулугуңар болсун дедим. Товар өндүрсөңөр дагы же услуга көрсөтсөңөр деле бардык жерде акча бар. Просто акча бар жерде сиз жоксуз. Сиздин оюңузда жок акча. Сиздин жан дүйнөңүздө жок акча. Акча бардык жерде бар. Любой жерде акча бар. Просто бар акчаны иштетиш керек. Хорошо. Китептер жөнүндө пост киргизип коюңузчу обязательно. Хорошо. Банк салса болобу дейт. Кет дегенми дальше улантабыз деп түшүндүңүздөр экен. Мен комментарийди өчүрөйүн, бир сыйра сиздерден кабар алып коеюн дедим да, мындай түшүнүп атышабы, түшүнбөй атышабы депчи. Негизи бир аз оорураак тема, но мен болушунча майдалап бергенге аракет кылып атам. Демек, бул боюнча түшүндүк, акча бул байлык эмес, сөз алдынча. Качан сиз ошол акчаны иштеп тапканда гана. Эми мен бүгүн сиздер менен инвестициянын түрлөрү боюнча сүйлөшкүм келет. Негизи мен айттым го жана риск деген нерсе бар да, рисковать этесиң. Бизнесте, инвестицияда бардык жерде бар, риск бар. Тоокелге баруу да бул. Инвестициянын түрлөрүн мен өзүм изилдеп ушул инвестиция аламынчы атканда сразу эле малорискованный жагын карадым да. Малорискованный бул умеренный форма инвестиция деп коет. Экинчи багы среднерискованный да, бул консервативный форма инвестиция. Консервативный мындай риск бир аз жогору, бирок азыраак дегендей да. Умеренный да вообще риск төмөн, өтө төмөн. Анан высокорискованный бар. Бул уже мындай острый эмеси да. Бул жерде инвестиционный доходдор почти 70, 60, 70, 80, 100%га чейин. Мисалы, миллион инвестиция кылсаңыз, эгер утсаңыз, үстө миллион кошулуп таба аласыз. Миллион болбосо дагы бир 800 000. А эгер утпасаңыз, может ал компания урап кетет же башка же бир нерсе товар оборот бирдеке болуп калат. Болбой калса, миллионду да жоготуп күйөсүз. Но чыныгы инвестор адам анын мышлениясында, инвесторский мышлениясы бар адам, бизнес мышление деген сыяктуу эле, инвесторский мышлениясы бар адам и плюска, и минуска даяр болот. Тоокелге барат. Канчалык рискке баратканын өзү билет. И мен сразу өзүм деле баягы күйүп анан инвестицияга келген үчүн сразу эле умеренный формасын тандадым. Малорискованный поледе эле иштейм. Бул именно ушул жердеги инвестициянын түрлөрүн мен сиздерге айтып берем. Недвижимость Кыргызстанда кыймылсыз мүлк өтө риск аз. Тескерисинче аябай курулуш жакшы болуп атат да. Кыргызстанда жакшы домдор курулуп атат, биринен өтүп биринин сапаты жакшы, курулуш жакшы кетип атат bizde. Компаниялар өтө көбөйүп атат, тоже үй курган компаниялар. Эми ошолордун арасынан 1000ден бир же болбосо 100 000ден бирөөсү бир күйүп кетиши мүмкүн. Болбосо башка риск жок да. Малорискованныйга кирет недвижимость дагы.
акциялардагы. Почему акция именно малорискованный, умеренный форма инвестицияга кирип калды? Потому что акция биздин Кыргызстан баягы экономикасы жагынан, бардык жагынан, мына айыл чарба жагынан, финансы, бардык тараптан, билим берүү тарабынан дажечи эми өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн катарына кирет. Эми өнүгүп келаткан өлкөлөрдө жаш, жаңы мындай эмеге чыккан, рынокко чыккан компаниялар көп болот да. Ошондой жаш эмел компаниялардын акцияларында мындай күйүп кетүү, жоголуп кетүү деген нерсе болбойт. Себеби мамлекет 30 жылдан бери жашап келатат да. Эгемендүүлүгүбүз 91-жылдан бери эсептесеңиздер, даже андан ашты да. Ну кеминде, как минимум. А так инвестиционный эмеде 20, кеми 20 жылдан баштап уже эсептей берсең болот, что уверенность бар экен компанияларына. Ошон үчүн акция да жакшы. Анан куйма алтындар эмне үчүн тоже риск аз, потому что алтын биз өзүбүздөн чыгат. Мисалы башка мамлекеттен алынып келинбейт да. Кыргыз алтын 999 проба. Билесиздер да, бул кыргыз алтын өзүбүздөн чыгат. Ошон үчүн бул жерде дагы риск өтө аз. Эми алтын түгөнүп эле калбаса да, бирок биз кен байлыкка кең өлкөлөргө киребиз, тоже бизде бар өзүбүздө. Ошону казып чыгарган жолун кытайлардын жардамы менен үйрөнүп алдык. Азыр Кудайга шүгүр өзүбүздө эме кылып атабыз. Аны дагы алдыра жаздадык кытайларга, бирок эмне болду? Дагы бир патриотубуз сактап калды дегендей. Көрдүңүздөрбү? Мында дагы риск аз. Эгер башка өлкөнүн алтынын алып келип эметкенде, анда риск ал жерде бир аз жогорураак болмок. Себеби биздики эмес, ал бирөөнүкү любой время алып кое берет да. Андан кийин бизнеске инвестиция. Бул дагы даяр Кыргызстанда даяр бизнестерге инвестиция кылсаңыздар болот. Уже иштеп аткан. Мисалы өткөндө бирөө Шоро компаниясына раматтылык болуп кетти, эмеси, негиздөөчүсү. Бирок азыр үй бүлөсү, балдары, аялы иштеп экен го. Ошол эмеге инвестиция кылыптыр да. Канча да миллиард киргизип, көбөйтүп эмесин. Анан ал эми Шоро азыр Кыргызстандын булуңду кайсыл жагына барба Шоро ичесиң, таза табигый суусундук. Мен чам кола ичкенден көрү, мага мисалы чалап Максим Шоро ичип алган жакшыраак да. Любой түшүнгөн адам ошону ичет. Ал инвестор адам эмне кылды? Ал түшүндү да, что это продукт гарантированный, эко, таза, табигый продукция. Анан элден спрос бар постоянно. Ошондой эле элге уже тарап бүткөн да. Бир эле мисалы Жалалатта эле сатылбайт, или Ошто эле сатылбайт да. Ал уже бүт Кыргызстандын бардык эмелерине сатылат. Даже байкадыңыздарбы, былтырбы мурда жылы кытайлар даже ушунун порошогун чыгарып салышты го. Салып эле сууга аралаштырсаң ошо окшоп калат. Бирок мындай эметсең все равно айырмасы бар. Окшото алыш, бирок окшото албай коюшту да. Все равно компания өзүнүн эмесин бербеди да. Себеби сапатка иштейт. Көрдүңүздөрбү? Чебердик, сапат, пайдалуулук деген теманы сөздөк го биринчи күнү. Сапат всегда, пайдалуулук бул дайыма любой жерде жеңип чыгат да. Бизнес кылсаңар деле. Ошондой сапаттуу, мындай көптөн бери башы көрүнүп калган компанияларга инвестиция кылсаңыздар болот. Барып түз келишим сүйлөшөбүз. Же ортомчулар аркылуу сүйлөшөбүз, кыскасы ошол акчаңызды киргизесиз. Ал оборотун көбөйтөт, түшкөн пайда менен сиз менен бөлүшөт. Ал келишим түзөсүз, ортодо келишим түзүлөт. Түшкөн пайданы 50-50 бөлөбүз, же 60-40 бөлөбүз. Сен акча эле берип атасың, мен бул жакта командам иштейт, жана башка. Может, расход чыгарып калганын бөлөбүз дейм. Иш кылса өздөрү сүйлөшөт. Ошол бизнесмен менен инвестор өзү сүйлөшөт. Анан эң сонун вообще эле риск жок десем болот бул жакта, өзүңүзгө болгон инвестиция. Өзүңүздүн билимиңизге, өсүп өнүгүүңүзгө, мындай жакшы жашооңузга да, кыскасы ден соолугуңузга болгон инвестиция. Бул мындай түгөнгүс инвестиция. Именно сиз канчалык өзүңүзгө инвестиция кылсаңыз, ошончолук сиз ачыласыз, сиз чебер болосуз, сиз мастер болосуз кылган ишиңиздин, билимдүү болосуз, такшаласыз, күчтөнөсүз, өсөсүз, кыскасы элдин ишенимине киресиз. Кыскасы өзүңүзгө кылган инвестициядан сиз вообще риск жок десем болот да. Мына ушундай риски төмөн рыноктардан мен ушундай инвестициянын түрлөрүн бүгүнкү күндө Кыргызстанда, именно Кыргызстанда, мен башка өлкөлөрдө алган жокмун, караган жокмун, даже анализ деле кылбадым, бирок кылгым да келген жок, себеби башында айттым го, күйдүм, койдум дегендей. Азыр только Кыргызстандын ичинде ушундай инвестициянын түрлөрүнө инвестиция кылсак болот. И недвижимостька, и акцияга, алтынга ар бирине токтолоюнбу эми? Мисалы,
недвижимостька 2022 жылдын башында бир бөлмөлүү квартиранын баасы орто эсеп менен 28 миңден 32 миң долларга чейин болчу да. Эгер сиз акча чогултуп, сиздин үйүңүз бар, бирок ошол кээ бир адамдардын мышлениясында мен бир эле үйүм бар, болду, мага бир үй, бир машина болсо жетет дейт да. Бул мышление туура эмес да, бул кедей мышление. Баягы болду, бирөө жетет. Мындай изобильное мышление же болбосо инвесторский мышлениясы бар адам экинчи, үчүнчү үйгө дагы ой жүгүртө берет. Ошол экинчи, үчүнчү үйгө дагы план кыла берет. Экинчи, үчүнчү үйгө дагы акча жыя берет дагы. Ошол экинчи, үчүнчү үйдү эмне кылат? Как актив, как инвестиция катары баягы вложение кыла берет дагы. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү үйдү деле ала берет дагы. Ошолорду жумушка киргизип, квартирант отургузуп коет же бирөөсүн арендага берип коет, магазин кылып берип коет. Биринчи этаждагы үйлөрдү азыр көрүп атасыздар. Аптека, магазин, салон, реставрация ушундай кылып берип коет. Биринчи этаждагылар это как коммерческий помещение кетип атат да. Бирөө кофейня эметип ачкан экен. Ошол эле квартирада мурда 40 миң сомдон двухкомнатный экен, квартирант турчу экен да. Кийин кичинекей мындай бургер жасаган эмеге берип койгон экен, мына типа кофейня сыяктуу баягы быстро фастфуд кичине отуруп жеп кетет го. Ошондойго берип койгон экен. Азыр 150 миңден 180 миңге чейин аренда берип калды дейт да. Көрдүңүздөрбү? Недвижимость бул өтө жакшы эме. Мисалы ошол эле квартира 2023 жылы доллардын өсүшү менен курулуш материалдарынын кымбаттаганына байланыштуу кескин түрдө баасы өстү дагы 35 миңден 38 миң долларга чейин көтөрүлдү да. Ошол эле квартира 2025 жылы 45 миңден 50 миң долларга чейин көтөрүлдү. Даже баягындай центр жерлерде андан да кымбат да, 60-70 миңге чейин баасы өстү да, кескин өстү. Көрдүңүздөрбү? Эгер биз азыртан акча чогултуп, ошол акчабызды жумушка киргизип, ошого план кылып, ошого ой жүгүртүп, ушундай кыла турган болсок, биз недвижимостьтан деле өзүбүз иштебейбиз, өзүбүздү акырын жумуштан бошотуп, бирок ошол квартираларыбыз эртең бизди 4 квартира кылып кое турган болсок, ошол квартира бизди жөн эле багат да, 4 балаңыз сыяктуу элечи. Бирок балаңыздык саналуу болот, туруктуу болбойт, анда балдары болот да, мындайча айткандачы. Куйма алтын слитки жана сурап аттыңыздар го, кантип алабыз депчи. Бааларын эле карасаңар, кантип алганды мен үйрөтөм. Буну да туура жолу бар, алыш туура жолу бар. Себеби алыш эле бул иш эмес да, сатыш да керек да, андан кийин акча керек малда кантип сатышыңыздан дагы маанилүү да. Ошондуктан тоже алганда да туура алыш керек, чтоб кайра кийин сатыш үчүн. Сактаганда дагы туура сакташ керек, чтоб кийин кайра сатыш үчүн. Потому что сиз алган менен эле иш бүтпөйт. Алганыңыз бул инвестицияны эми баштаганыңыз. Но качан сиз инвестицияны дамытып аягыны баягы пайдасын көрөсүз? Качан сатканда колуңуздагы ошол капиталдарды. 2015 жылы ошол эле куйма алтындын 1 грамм баасы 4129 сом болду. Элестетиңиздер. Арадан 10 жыл өтүп, 2025 жыл азыр 9026 сом. Почти 2 эсе өсүү болот да. 10 жылда. Эгер ошол 2015 жылы алып койгон болгондо, бирок мен ошондо билбейт экенмин да. Мен ал малда сабатсыз экенмин. Экинчим төрөп үйдө отурган малым экен эле. Мен 2018 баштадым да өнүгүүнүчү. Мындай билим алууну. Мен ойлогом да баягы университетти бүттүм, болду, кыйраттым. Мен жанагы билим алган доорум өтүп кетти. Мен ушинтип калат экенмин да үйдө депчи. Анан турмуштан аяктан бияктан сокку жегенде анан издене баштадым мен дагы анан. Карыз болгондо тем более чуркап баштадым. Ошентип билимге келдим дегендей. Баары жакшы, шүгүр. Бардык нерсе жакшылыкка, карызыңар деле жакшылыкка, карызы барлар сүйүнүп кое бергиле. Себеби мен да карыздайынан анан ушундай өсүүгө келгем да. Ошондой эле. Ошол эле 31 грамм деген бул 1 унция деп коет да. 1 куйлат. Мындай 1 слитки болуп 1 куйлат. Дары да бул. Ошол алтын баасы 96 миң болгон да. Майдасын айтпай эле коеюнчу, 2015 жылы. 2025 жылы 276 миң сом болот да. Элестетсеңиздер, 10 жылда өсүүнү көрдүңүздөрбү? 100 грамм алтын 268 миң доллар болсо, азыр 942 миң сом болот да. Азыркы баасычы, это почти миллион деген сөз. Сиз ошондо 200 миң вложение кылган болсоңуз, инвестицияңыз 10 жылда сизге 800 миң пайда берсе жаманбы? Сонунго туура. Алтын всегда инфляцияга каршы иштейт. Мисалы алтын азыр 30 миңге, 20 миңге алып аткан сөйкөңөр эртең эч качан 5 миң, 10 миң болуп калбайт. Это никогда андай болбойт. Алтын эч качан артка кетпейт.
на какой-то короткий срок басын кичине түшүшү мүмкүн, себеби тоже все равно плавающий рынок, бир аз түшүшү мүмкүн, бирок эгер убакыт көп берсеңиз, инвестициянын бир эле ресурсу бул убакыт. Любой инвестицияга убакыт берсеңиз эле болду, жемишин көрөсүз. Убакыт берсеңиз, пайдасын жакшыраак, чоңураак аласыз. Убакыт дегеним себеби, ошол эле инвестицияга, мисалы, убакыт дегеним бул деген эртерээк башташ керек. Эртең кеч калып каласыз, бүгүн башташыңыз керек инвестицияны. Азыр бүгүн баштайсыңар, мен сонун мүмкүнчүлүк берем. Түшүндүңүздөрбү? Канчалык айырма бар. Вот слиткиден тоже болгону тоже туура алганды, анан алып эле тим болбой кийин сатканы да билиш үчүн өзүнүн жолу менен алыш керек. Андан кийин акциялар боюнча айтайын, ар бирин кыскача айтып коерейин, эми ушунча болду. Кыргызстанда эң өнүккөн азыр ушул Манас аэропорту менен Кыргыз нефтегаз болуп атат. КНГ деп кыскартылган расшифрованный формасы турат. Бул жерде эң актуалдуу акциялар азыркы учурда. Тоже себеби мен айттым го жанагы Кыргызстандын акциялары мамлекетибиз өзү жаңы өнүгүп келаткан үчүн, мисалы кимдин оюнда бар, ким элестетет, мен мисалы вообще элестете албайм да, Кыргыз мамлекеттүүлүгү жок болуп кетип, Манас аэропорту жабылып калды деген нерсеничи. Өнүгөбүз, Кудай кааласа, мындан да өнүгөт. Азыр канча деген авиа каттамдар түз учуу болуп атат. Мисалы, мурда пересадка менен через Ташкент, через Алматы болсо, азыр түз учуп атабыз. Кече мисалы Ош, Жида деп учуп кеттиби? Неме, кайнатамдар умрага кетишти да. Ооба, мурда билесиздерби, через Ташкент болчу. Аэропорт өнүгүп атат. Ал канчалык авиа каттам кошулган сайын, азыр дагы международный эмеси өзүнчө болот деп атат. Ички каттамдар өзүнчө болот деп атат. Дагы караңыздар, Тамчыга түшүп атат, Караколго түшүп атат. Биздин Аксыда иштеп атат аэропорт. Неме? Жалал-Абад иштеп атат кадимкидей. Азыр Баткен тарапка да жаңы аэропорт. Аэропорт өтө өнүгөт, Кудай кааласа. Акциялар Кыргыз нефтегаз тоже нефть, транспорт, машина вообще көбөйүп атат. Газовый машиналарды минип көрүштү, электромобилдер все равно электромобил болбойт экенин, запчасти эметсе табылбай калат экенин түшүнүп атышат. Электромобил это как одноразовый сыяктуу экен да, бир бузулгандан болду, оңдолбойт экен. Газдан дагы эметип көрүштү, газ дагы, нефтегаз, биздин бензин, эме кыскасы заправка ошол нерселер көбөйүп өнүгүп атат го. Машина көбөйүп канча деген пробкалар болуп атат. Бул деле эметет да. Жолдор кеңейип атат, значит, мындан да көбөйөт да машиналар. Бул жакта деле тоже мындай өнүгүүгө кадимкидей жол бар. Ошондуктан эң актуалдуу болуп атат. Эң актуалдуу болгондо дагы азыр баасы өтө арзан мал болуп атат. Элестеткиле, Кыргыз нефтегаздын бир эмесинин акциясынын баасы 250 сом да. 250 сомго биз жарым кило эте албайбыз го. 250 сомго бир кофе ичебиз да, туурабы? Анан 1000 штук алып койсоңуз, мисалы, сиз ай сайын туруктуу алып, бул айда 10, кийинки айда 15, 20, 30, 40, ар кандай алып отуруп, сиз туруктуулугуңуз жеңет да. Туруктуу алып отуруп, бир күн карасаңыз 1000 болуп калган болот да. Анан ошонун дивиденд төлөнөт да. Акцияда эки баа болот. Акциянын өзүнүн баасынын өсүшүнөн пайда көрөсүз, анан акцияга мамлекет компания дивиденд төлөп берет. Дивиденд деген бул ошол за то, что сен ошол компанияны мындай өсүшүнө, өнүгүшүнө тоже салымыңды кошуп, акционер болуп аткандыгың үчүн ар бир акционерге компания дивиденд төлөп берет. Бир жылда бир жолу. Кыргыз нефтегаздыгы 40 сом болсо, значит, 1000 акцияңызга сиз бир жылда 40 000 сом киреше аласыз. Это бир жолку төлөнчү төлөм компаниядан акционерге. Акционер бул ким? Ошол компаниянын бир бөлүгүнө ээ болгон адам. Сиз ошол эгер компаниянын акциясын сатып алсаңыз, ошол компаниянын бир бөлүгү сизге тиешелүү деген сөз да бул. Көрдүңүздөрбү? Демек, 1000 штуктан 40 000 сом дивиденд алып турсаңыздар болот. Бул биринчи кирешеси. Экинчи кирешеси, азыр 250дөн алсаңыздар, 5 жылдан кийин ал возможно 1000 сом болот. 1000 акцияңызды 250 000 алган болсоңуз, 500 болгондо 1000 акцияңыз канча болот? Бөлүп коюңуздарчы, мынча. То же самое, мисалы, Манас аэропортунун делечи. Ой, кайрылып ошону мен чыгарып алдым.
Манас аэропортунун эле 1 штук акциясы бүгүнкү күндө 750 сом болуп атат да. 2 ай мурунку баасы 500 сом. Мен акыркы жолу 540 сомдон алдым. Эми ошондо деле мындан сырткары акциянын баасы көтөрүлгөндө дагы пайда калат. Мисалы 2 ай мурун 500 сом бир штук акция болсо, азыр уже 1 штук акцияңызга эле сиз 250 сом пайда көрүп атасыз да. 500 сом 500 акция алсаңыз, мисалы 750 сомдон 375 миң сом болот. Бир дивиденд Кыргызнефтегазга 40 сом болсо, Манас аэропортунуку 46 сом. 500 штук акцияга сиз 23 миң дивиденд аласыз. Бир жылда. 1000 акция кылсаңыз 46 миң сом дивиденд аласыз. Көрдүңүзбү? Вот. Манас аэропортунуку деле, мисалы Манас аэропортунун өзүнө барып албайсыздар. Кыргызнефтегаздыкын деле өзүнө барып албайсыздар. Атайын улуттук биржабыз бар биздин. Биржа деген бул ошол акция, облигация, баалуу кагаздар базары. Баалуу кагаздардын сатып алуу, сатуу болгон базасы да. Биржа деп коет. Кыргыз улуттук биржабыз бар. Ошол биржага барсаңыздар толтура брокерлер бар, официалдуу иштегендер да бар ал жерде, неофициальный иштегендер бар, регистрациясы бары бар, жогу бар. Утурумдук, күнүмдүк акчага жөн эле келип иштеп койгондо, бул баягы эле мал базарга барсаң ортомчу алып сатарлар бар го, ошондой эле бар да ал жерде. Бирок сиз алган менен иш бүтпөйт. Мен айттым, алгандан кийин кайра сатканды билиш керек. Сатканда ошол брокер кайра сизге жардам бериш керек. Ошон үчүн ишеничтүү брокер тандаганды билишиңиз керек. Себеби сиз аны алдыңыз, эртең 5 жылда 10 жылдан кийин кайра сатам десеңиз, кайерге апарып сатасыз? Туура? Кайра эмеге алып барышыңыз керек. Бирок ошондо дагы сиз ошол кимден алгансыз, каяктан алгансыз, кантип алгансыз, полный каралат. Официальный брокерби, неофициальный брокер, зарегистрированный брокер или без регистрации брокер. Брокер деген бул компания менен кардардын ортосундагы ортомчу. Эч качан компания сиз менен түз байланышка чыкпайт. Манас аэропортудагы Кыргызнефтегаз жана башка Шоро компаниясы деле, башка Кока-Коланыкы деле, айфоннуку деле эч кимисинки түз байланышка чыкпайт. Себеби дегенде компания өзүнүн акцияларын чыгарып коет брокерлер үчүн. Брокерлер анан ал жерде өздөрүнүн комиссиясын кошот. Ошонун негизинде ал брокерлерге дагы иш, мындайча айтканда, иш менен камсыз болушат. Ошо сиздин алып сатканыңыздан алар дагы пайда көрөт. Баягы риэлторлор бар го, мисалы квартираларды алып сатканда, недвижимость рынокто. Ошондой эле риэлтор сыяктуу эле бул жакта дагы брокерлер бар. Брокер тандаганды билишибиз керек, компания тандаганды билишибиз керек, адал арам инвестицияны айырмалаганды билишибиз керек, алгандан кийин сатканды да билишибиз керек. Ошондо биз толук инвестиция кылган болобуз. Так. Кимге жакты? Инвестициянын түрлөрү жана биз кыла турган инвестициялар кимге жакты? Мисалы кылса болот экен 250 сом, 750 сом менен. Просто туруктуу кылыш керек. Просто биринчи азыр сиз чечим чыгарышыңыз керек. Инвестор болом деп башташыңыз керек. Анан туруктуулукту карманышыңыз керек. Көбү туруктуулукту кармана албай жарым жолдон күйүп калып атышат, иштетип берет, сатып берет. Кыскасы жок да, результат жок. Но мен кечээ сиздерге эмне дедим? Ким өзүнө ишенбейт, ким туруктуулукту кармай албайт, кимдин дисциплинасы жок, ким алсыз, мойнуңуздарга алыңыздар, мен мүмкүнчүлүк берем. Ким мен менен чогуу инвестиция кылгысы келет, ким менин күзөтүп сопровождение кылышымды каалайт, ким менин баягы мындай отчет алып кадимкидей мындай контролдоп, менин түртүп сайып бол тур кыл дегенимди каалайт. Плюс басабыз. Биринчи окуп үйрөнүш керек окшойт дейт. Жакты дейт. Назгүл Жээнбаева, Азаматсыз Greenleaf дейби. Сонун түшүнүпсүз. Азаматсыздар. Мен кече айткандай эле сөзүмө турам, бүгүн сиздерге сонун мүмкүнчүлүк берем. Азыр. Мен менен иштешип,
ошол кече мен берген мүмкүнчүлүктү алгысы келген, мен менен иштешип, акча топтоп, биринчи акчасын топтоп, анализ кылып, акчасына расходторун кыскартышыбыз керек. Сразу инвестиция кылып кетпейбиз, бирок кылабыз ошол курстун ичинде. Менин жаңы чыгып аткан мен инвестор курсума чакырамын. Эгер кимдеги мен даярмын, мага сабак керек экен, акчам бар, ушу билимге таянып, анан ошо сенин күчүң менен же сенин жардамың менен деген сыяктуу, же сенин системаң менен, же сенин ушул мындай талап кылып турууң менен, кыскасы жардамың менен дейм, мен кылып кетем деген айымдарга мен бүгүн сиздерге мен инвестор курсума чакырамын официалдуу түрдө. Жана ошондой эле курска келгенде мисалы эмне кылабыз, биринчи ошол боюнча мага иштешүүгө келсеңиздер, мисалы курска келсеңиздер, эң эле алгач кандай жумуштарды жасайбыз ал жагын да айтып коеюн. Анан ушунча иш кылыш керек беле, мен оңой эле деп ойлодум эле. Бир эле эмени жасасам бүтүп калат деп ойлодум дебеңиздер да. Биринчи күндөн баштап акча топтоп баштайсыздар. Биринчи күндөн баштап чыгаша киреше жазып баштайбыз. Күндө анализ жүргүзөбүз. Максат коюп, максатка карай акча бөлүштүрө баштайбыз. Мындай да, акчаны бөлүштүргөндө сиз азыр учурдун муктаждыгына карап бөлүштүрүп атасыздар да, көбүңүздөрчү. Жок, максатка карай бөлүштүрөбүз. Түшүндүңүздөрбү? Алдыдагы максатыңызга карай бөлүштүрүү. Ошондой эле айлыгым жетпейт, минуска кирип кетем, канча тапканымда короткомдо билбейм деген көйгөйлөрдөн арыласыздар. Карылыгыңыз үчүн, келечегиңиз үчүн өзүңүздүн алгачкы счетуңузду ачасыздар. Именно ушул курста биз ушул нерселер менен иштейбиз. Күн сайын топтоого акча бөлүп, чыгаша киреше жазып, финансылык дисциплинага түшөсүз. Даяр техника, инструкциялардын жардамында ар бир келген акчаны туура бөлүштүрүп каласыз. Топтогон акчаңызга жараша инвестиция жасап баштайсыз. Ал жерде сиздин акчаңыз көп, сеники жетпейт экен, сен азыр кыла албайсың дебейм. Ар кимиңиздердин топтогон акча суммаңыздарга жараша инвестиционный инструмент тандап, ошонун негизинде инвестиция уже баштайсыңар. Курс учурунда эле сразу инвестор болгонго жол ачып коем мен. Алтынга, акция, турак жай, бүт бардыгына үйрөнөсүздөр. Мен айткандай жана туура компания тандоо, туура брокер тандоо, ишеничтүү брокер тандоо, официально документтери менен онлайн ала берсем болобу деп өткөндө бир эже зеригип. Болбойт онлайн, офлайн эметесиздер. Онлайн болгондо деле, бирок ишеничтүү компаниянын брокери аркылуу алар өзү чыгып байланышат сиздерге. Вот, аны да мисалы данныйларын да өзүм бергенге аракет кылам да, курс учурундачы. Өзүм берем эле. Ишеничтүү инвестиционный компаниялар жана брокерлер менен таанышасыздар. Компания менен да тааныштырам, брокерлер менен да тааныштырам. Каалаганыңыз менен өзүңүз алып коюп ишиңизди кыла бересиз мисалы. Так. Окуй албайм десеңиздер, окуй албайсыздар. Сиздер каалап жатасыздарбы ушул айымдарга окшоп инвестор болууну? Кайсыл айымдар? Результаттарын көргөзбөй калыптын. Бизде мына жыйынтыгында ушундай 530 000 акча чогулткан, 300 000 акча чогулткан, эмне жерде көзүм жетпей атат, 50 000 акча чогулткан. Кыскасы ушундай результаттарыбыз бар да. Мына жерде алтын сүрөттөр, уже алтындарды алган окуучуларыбыз бар. Сиздер да ошолордун катарында болсоңуз болот. Сиздин деле колуңуздан келет. Баардыгыбыз бирдей эле бир баштуу, эки кол, эки буттуу, акылдуу эле айымдарбыз. Эч жерибиз кем эмес дегендей жасасак болот да. Эми мындай эле өтөйүн. Азыр биринчи сонун мүмкүнчүлүк деп айттым го, кечеден айтып баштадым го, себеби дегенде мындай мүмкүнчүлүктү мен ушул биринчи поток үчүн гана берип жатам, так как бул курс жаңы курс да, бул мен жаңы алып чыгып атам. Буну айттым го, аудиториямдын энергиясын көтөрбөсөм болбой калды депчи. Мен азыр карызы барларды деле инвестор кылып коем. Потому что мен азыр результатка иштейм. Мендеги результаттар анан буюрса кийинки потокту өзү эле сатат да. Ар биринде результат кылганга аракет кылам. Карызы барлар деле карызыңарга деле бөлүп жетишесиңер, инвестицияга да бөлүп жетишесиңер. Ошол системаны көргөзүп берем. Карызым бар деп көп кыжалат болбой эле коюңуздар. Карыз наоборот жакшы. Жакшы деп кабыл алсаңар, карыз жакшы болуп берет. Анан кайгырып, карыз мында деп эле бардык нерседен өзүңөр чектей берсеңер, анда жашоо дүйнөңөр тарып кете берет. Биринчи болуп катталган 20 айымга, так как биринчи поток болгон үчүн азыр биринчи болуп катталган айымга именно мен акчаны башкаруу блокнотум чыкты го жаңы. Ошону мен беремин.
жана ошондой эле сиз инвестор болгонго чейин мен күзөтүү берем. Сопровождение, личный сопровождение алам. Сиз инвестор болгонго чейин мен сизди күзөтөм. Болгону биринчи болуп катталган 20 айымга гана. 20. Азыр бул жака реквизитти да чыгарам. Себеби дегенде мындай да, биз 3 күн сиздер менен практикум өттүк да, мына бүгүн 3-күн. Практикумдун максаты сиздерге ушундай тура багыт, тура түшүнүк берүү болду. Мен ойлойм, мен сиздерге аябай жакшы эле терең кенен түшүнүк бердим. Акчаны кандай кылыш керек, иштетиш керек, эмне кылыш керек, чогултуш керек, эмне үчүн чогултуш керек, канчалык маанилүү, канчалык иштеттүү, маанилүү баарын түшүндүрүп бердим. Болгону сиздер уже мындай амалына келишиңер керек, мындайча айтканда кыймылга келишиңер керек да. Бирок мен билем, биз финансовый мындай дисциплинада биздин кыргыз коомчулугу чоңойгон эмеспиз да. Түптөлгөн эмеспиз. Бизде жок бул программа, өз алдынча эч ким жасай албайт. Мен ошон үчүн ушул сопровожденияны кошуп атам. Биринчи поток сиздер үчүн гана. Кийинки потокторго мен буюрса кошоймбу кошпоймбу билбейм, бирок кошпойм деп эле турам. Ушул потокко гана кошуп атам. Личное сопровождение сиз инвестор болгонго чейин 2 айда болосуз, может 4 айда, может 1 жылда болосуз. Макул. Сопровождение ошончо убакыт сопровождение кыла берем. Себеби мен сизди инвестор кылышым керек. Результат көрсөтүшүм керек. Түшүндүңүздөр, Эми инвестицияны канча сом менен башташ керек? Ошол 1000 сомдон деле баштасаңыздар болот. Сөзсүз эле инвестицияга чоң сумма керек экен деп ойлобоңуздар. 1000 сом менен деле баштасаңыздар болот. Главный башташ керек. Баштасаңыздар эле ал өзүнчө энергия да, инвестиция өзүнчө энергия, карыз өзүнчө энергия. Инвестиция баштадыңарбы, значит инвестиция деген бул көбөйүү энергиясы. Значит, ошол энергия көбөйүп кетет. Кийин дагы инвестиция кылганга жолуңуз ачылат. Аны кылсаңыз дагы жолуңуз ачылат, ошондой. Карыз болуп бир карыз менен байлана берсеңер, анда карыз көбөйө берет. Карыз көбөйө берет. Байкап атасыңарбы өзүңөр деле бир карызыңардын аркасынан канча карыз көбөйүп атат. Демек, энергия алмаштырыш керек. Мен ошон үчүн айтып атпаймынбы, аудиториямдын энергиясын бурайын деп. Себеби карыз болуп кетти. Мен илинип калсам экен дейт. Анын үчүн мен сиздерге реквизит чыгарайын. Азырынча толук сумма болбосо дагы айтмакчы, силер эмне баасын сурабайсыңар? Канча сом курс деп. Курстун баасы мен өзүм мисалы 100 000 сом алганмын да. Бул билимдердичи. Бирок мен сиздерге 100 000 сомго бербейм. Өтө арзан берем. Өтө арзан берем, потому что мен максатым акча табуу эмес. Менин максатым азыр сиздерге инвестицияга жол салуу, инвестицияга жол көрсөтүү, сиздердин карыз энергияңыздардан инвестиция энергиясын алып өтүү. Түшүнүп атасыздарбы? Ошон үчүн мен азыр 100 000 дебейм. Мен бирок өзүм 100 000 төлөп окуганмын. Бирок мен азыр бүгүн сиздерге ушул курсту, мен инвестор курсун 15 000 сомго сунуштайм. Күнүнө бөлүп келсеңер, 40 күн окуйбуз. 40 күндүн ичинде 375 сомдон күнүнө тиет. 375 сомго эмне келет? Макул 15 000ге деле эмне келет? Өткөндө тренингде 15 000ге эмне келет десем, эч нерсе келбейт, бир нормальный пальто деле келбейт экен дейт. Баардыгы эч нерсе келбейт. Капа болбоңуздар, эч нерсе келбейт деп дедим. Менин курсум келет дедим 15 000ге. Бирок өмүр бою ушул курс сизге, Кудай кааласа, акча эркиндигиңизге, миллиондук жашооңузга себепкер болуп берет. 15 000 сомго сунуштайм. Азыр мен реквизит чыгарам, ошол биринчи болуп катталган бронь кылабыз. 5 000 сом менен бронь кыласыздар. Анан калганын курс башталганга чейин бөлүп төлөй берсеңиздер болот. Курс башталганга чейин гана. Курс башталганда, курс учурунда, курс бүткүчө эмес. Курс башталганга чейин бөлүп төлөсөңүздөр болот. Мен реквизитим каяка кетип калды? Мынакей. Бөлүп төлөйсүздөр. Курстун башталышынын датасын пока мен белгилей элекмин. Вот белгилейм, понедельниктерден буюрса. Белгилегенге чейин дагы бирок жакшы эле убакыт бар, ошондуктан ага чейин бөлүп төлөй алсаңыздар болот. Болбосо атайын бизде Zero, M+, Cash to You деген рассрочка кызматтарыбыз дагы бар. 5% негизде пайызсыз рассрочка алсаңыздар дагы болот. Пайызы жок кылыпчы. Ушул реквизитке Нуржамал М деп чыгат. М-банк аркылуу төлөм жүргүзсөңүздөр болот. 5 000 кылсак болбойт. 5 000 сабак эмес бул. Мен күзөтөм деп атам сиздерди. Сопровождение кылам, блокнот берем деп атам. Блокнотум өзү канча турат, мисалычы. Анын ичиндеги билимдер, инвестиция боюнча канча, мен азыр силерге бир учун айтып бердим.
40 күн. Зеродон реквизит дегендер болот. Ошону менен баштасаңыз болот. Кичине акчам бар декретте. Инвестицияны болот баштасаңыз. При желании может все дегенде, калооңуздар болсо, керек болсо, тойго көйнөккө акча табасыңар го. Тойго көйнөккө деген биз өткөндө бир эксперт менен сүйлөшүп калган, үмүт атпайбы. Өзү ден соолук боюнча блог жүргүзөт да. Мен дарыларым ошол блог алып чыккан дарыларым аябай таасирдүү, эффект жакшы, бирок кымбатыраак да бир аз. Анан мындай карасам адамдар ден соолук үчүн акча аянышат экен дейт да. Аяйт экен дейт. Ден соолук үчүн мисалы 5000ге бир витаминди алып ичиш кыйын экен дейт. Анан мен айтып атпаймынбы, билимде деле ошондой. Билимге деле акча аянышат. Анан булар акчаны неден аянышпайт? Анан көз ойлонуп атат. Тойдон аянышпайт деп. Чындыгында той десе, башка десе, бирөөгө көрүнүш, жан көйнөк алыш, мактаныштан биз биринчи орундабыз да, мисалычы. Анандай билимге, ден соолукка келгенде кымбат экен, азыр акчам жок да, кантем, эмне кылам деген сыяктуучу. Желанияңар бар болсо, мындай эркин жашааңар келсе, жок десеңер жок болуп кете берет анда. Болот же 70 жашта деле окусаңыз болот. Акчаңыз болсо, инвестор болсо, ошол жолду, мисалы ошол даңгыр жолду небере келин кесек бала бакыраларыңызга ачып бересиз. Зеродон реквизит сурап жатышат кыздар, менеджерлер, жазыңыздар. Мына Амира Зеродон деле ошол образование бөлүмүнө кирсеңиз, финансовая академия Стамовой деп чыгат. Ошол жактан төлөй бересиз, ала бересиз дегеним. Образование бөлүмүнө кириңиз, Зерону көчүрүп алыпчы. Анан кыйналсаңыз ошол менеджер группадагы админдерге кайрылыңыз. Алар сиздерге сразу Зеронун QR кодун эле жөнөтөт, ошол QR аркылуу төлөсөңүздөр болот. Сабак онлайн болот. Кечеги сабак, бүгүнкү сабак төлөнөт. Zero финансовая академия Стамовой деп чыгат. Ошол образование бөлүмүнө киресиз. М+да дагы ошондой. Академия Стамовой деп чыгат. Москвада жүргөндөр окуганга сонун болот. Сизде сонун мүмкүнчүлүк. Ал жакта сиздер жакшы акча табасыздар. Эң сонун мүмкүнчүлүк. Азыр жетишип ошол катталып калган 20 айымга менеджерлер жазып белгилеп коет. 20 айымга сонун мүмкүнчүлүгү блокнот жана ошондой эле менин сиз инвестор болгонго чейинки күзөтүү сопровождением берилип жатат. Бул ушул азыркы биринчи поток үчүн гана. Андыктан аракет кылыңыздар. Бронь сумма минимальный 5000 сом. Калганын ошол ким кайсыл группадан келген болсо, ошол жакта админдер менен сүйлөшөсүздөр, ошол жактан сурайсыздар. Сиздер менен 3 күн бою ушундай практикумда күндө өзүмдүн баалуу, сырдуу билимдериммен бөлүшкөнүмө кубанычтамын жана ошондой эле ыраазымын берген билимдериме. Сиздер дагы ыраазы болуңуздар кетирген убактыңыздарга. Мен ойлойм, жакшы эле пайдалуу убакыт чогуу өткөрдүк деп. Биз билим алып, түшүнүк ачылып, баягы бир мээбизде бир ачылыш болмой сайын жаңы кыймылга кошпойбуз да. Бизчи негизи адам баласы. Ошон үчүн мен биринчи сиздердин мээңиздерге кичине ачылыш берейин, жүрөгүңүздөрдү ачайын, анан буюрса өздөрү иншаллах кыймылга келет деген максатта мына ушундай практикум өткөрдүм. Практикум өз максатына жетти деп ойлойм. Шашылбаңыздар, мен азыр сиздерге скрин кылып алыңыздар, могул эмени. Комментарийди да бир аз өчүрүп турайын. Анан 3-чү күндүн да тапшырмасын берип коеюн. 3-чү күндө дагы сонун тапшырма бар. Тоже практикалык тапшырма. Бир максат тандап алыңыз. Үйбү, машинабы, эс аласызбы, балаңызга бир билим алып бересизби же өзүңүз билим аласызбы, бир максат болсун. Ошол максатыңыз үчүн ай сайын канча топтоп турсаңыз жетерин эсептеп чыгыңыз. Мисалы, үй деген болсоңуз же машина деген болсоңуз, ошол машинанын баасы канча? Мисалы, $5000 же $10,000 болсо, значит, ошол $10,000 чейин топтолгонго чейин сиз ай сайын канча акчадан бөлүп турушуңуз керек? Ошону эсептеп чыгыңыз да. Анан финансылык план, таблица тузуп чыгыңыз. Максатыңызды аныктаңыз, ага мөөнөт коюңуз, 2 жыл, 3 жыл, 1 жыл, 10 ай депчи.
Анан ай сайын топтоо суммасын жазып коюңуз. Айына ушунчадан кылсам, сиз мээге ошол так картинканы, так эмени берсеңиз, мээ ошого жараша сизге иштеп, сизге ошого жараша мүмкүнчүлүк ачып берет. Кээде бир нерсени байкабай, көрбөй, укпай калабыз го, себеби мээ ошол зонаны жаап коет да, потому что ал жака сиз мындай эме запрос берген эмессиз да. А сиз азыр кагазда отуруп алып, блокнотто ушул мен айткандарды жазып иштесеңиз, сиз мээге ачып берип атасыз. А мээ анан уже ошол нерсени көрө баштайт. Значит, айына мынча топтош керек. Байкайсыңарбы, мисалы, кызыл машина алгың келип жүрсөң, көзүңө кызыл машиналар көрүнө берет го, ошол сыяктуу да. Инвестиция жөнүндө ойлонуңуз бүгүндөн баштап. Акчаңыздын кайсыл жака адал инвестиция кыларыңызды бүгүн чечиңиз. Бүгүндөн баштап мен ушул жака аз да болсо өзүмдүн инвестициямды баштайм, алгачкы. Кыбыраган кырашат болуп буюрса, эртең кылам, бүрсүгүн кылам, карыздан кутулганда дегендер көбүнчө убакыт өткөрөт. Себеби баягы турмуш быт все равно унуттуруп коет да. Унутуп каласыз. Бир күн мотивацияңыз өчүп калат. Анан унутуп калып эле деп карасаңыз арадан 5 жыл өтүп кеткен болот да. Ошондуктан азыр эле тупо баштап койгонуңуз эң сонун болот да. Максат келечектин акчасын эсептеп инвестицияга даяр болуу. Практиканын тапшырмасы, максаты келечектин акчасын эсептеп инвестицияга даяр болуу. Түшүндүңүздөр, э? Мына ушул практикалык тапшырма сиздерге сөзсүз аткарыңыздар. Аткаргандар баягындай мен аткардым деп менеджериңиздер менен байланышасыздар. Анан ал жактан дагы аткарганыңар өзүңөр үчүн. Анан аткардым деп бияка белгилегениңер ал биз үчүн. Так. Комментарийди жандырдым. Эми келиңиздер, кимге практикум аябай жакты, жакпады, жазып кетсеңиздер болот комментарийге. А мен ага чейин дагы сиздерге реквизитти чыгарып коеюн, э? Балким баягы жетишпей калгандар бар. Бүгүнкү эфир сакталат, жалпы 3 күн сакталат. Бүгүн да сакталат, эртең 24 саатка чейин сакталат. Мага жакты дейт, мыкты дейт, ыраазымын, рахмат дейт. Мага жакты дейт. Абдан жакты дейт, азаматсыздар, рахмат. Аябай сонун болду дейт. Чоң рахмат. Жакты дейт. Сонун эфир болду. Аябай жакты. Кечеки сабактар сакталды, сакталып турат. Мага да жакты, сонун, как всегда. Көп нерсе алдым. Жакты, жакшы, рахмат. 27 саат тет ушинтип болобу дейт. Ооба, менеджерлер менен сүйлөшүңүз. Көп нерсени үйрөндүм, сабак сакталды, кечеги албетте жакты, Алла ыраазы болсун. Сонун, жакты дейт, рахмат. Эми элестетиңиздер, 3 күндүк сабак ушундай болсо, анан 40 күндүк сабагыбыз кандай болот экен, Кантип инвестор болот экенбиз? Сонун, ал жагы да жеңил буюрса. Өзүмдүн автордук методикам, 5 жылдык тажрыйбам, өзүмдүн жумшак жолум менен куралган автордук продукция мен инвестор деп аталат. Ошол жака келиңиздер, чакырам. Бронь кылып сөз жетишип калыңыздар. Ушул поток өзгөчө сонун мүмкүнчүлүктөрдү берип жатам. Сопровождение өзү 100 миңдик услуга да негизичи. Бирок сопровождениени мен ушул жака жөнүнө кошуп коюп атам, что сиз инвестор болгонго чейин мен күзөтөйүн, результат кылайлы деп атам да. Эми сизге да мага да результат керек да. Асылдан асыл сабактар дейт. Рахмат, эже, Алла ыраазы болсун. Рахмат чоң. Ушул акыркы сабак аябай жакты, ыраазымын, мага жакты дейт. Өтө пайдалуу маалыматтарды алдым дейт. Рахмат. Эми кийинки суроо. Ким уже азыр катталды? Мен катталдым дегендер жазыңыздарчы. Бронь кылдым, катталдым дегендер. Карызы барлар, иши жоктор иш таап кирешеге чыгып акча чогултабыз. Карызы барлар карыз төлөп атып эле чогултуп беребиз. Аксылык болосуңбу дейт. Ооба, аксыдан болом. Караван, кербенден болом. Иличтен бүткөм. Мектеп. Мен дейт. Акча топтоп кошулам. Себеби мамлекеттик кызматта иштейм дейт. Ар күнү башка тема болобу? 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 Ар күнү
окуу программаларыбыз кандай болот, кандай темалар бар, эмне кылабыз, күндө сториске чыгып атат. Стористи көрүңүздөр баракчамда. Баасы 15 000 сом. Канча жаштасыз? 35. Ой. 89 000 да. 35 бир 36. Азамат чындай сонун болду дейт. Мен катталдым дегендер рахмат, азаматсыздар. 36 жашта экенбиз ооба. Анда эмесе коштошо турган убакыт дейин десем, мен сиздер менен коштошпойм. Буюрса, ошол менин инвестор курсунан жолугабыз деп толук ишенем. Ошол жактан жолугабыз дегендей, жана ошондой эле күнүмдүк стористерден, рилстерден буюрса көрүшүп турабыз. Сиздер айткан акча боюнча китептерди мен сөзсүз рилске пост аркылуу чыгарып коёмун. Жана ошондой эле инвестиция боюнча пайдалуу маалыматтар дагы буюрса чыгат. Баарыңыздарды жакшы көрдүм. Алла таалама аманат кылдым. Жаңы курстан көрүшкөнчө баарыңыздарга ийгилик. M+0 боюнча ошол образование бөлүмүнө кирип эле финансовая академия Стамовой дегенди басып, ошол жактан ала бересиздер. Көптөн бери изденип жүрдүм, элең сонун сабак болду дейт. Рахмат, баарыңыздарга ийгилик анда.